Капчыгыңызда жүргөн эски акчаны алмаштырууну пландадыңыз беле? Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы эскилиги жетип, жараксыз абалда болгон же кемтиги бар акчаны кандай учурларда алмаштырып берерин Айыл банктын башкы кеңсесинин кассалык операция бөлүмүнүн адиси Табылдыр Рыскелдиев айтып берет. Кыргыз Республикасынын улуттук валютасынын кемтиги жеткен жарактан чыккан акчалар жөнүндө сөз кылып кете турган болсок, коммерциялык банктар 80%дан жогору болгон учурда аянтта сакталса 80%дан жогору алмаштырып берет 100%га. Эгерде 80%дан төмөн 50%дан жогору боло турган болсо, андай жараксыздан чыккан акчаларды улуттук банк тарабынан алмаштырып беришет. Эгерде сиздин колуңузга шектүү банкнота тийип калса, силер банкноттордун 5 коргоо элементин текшерип көрсөңөр болот. Болбосо финансы полициясына же улуттук банкка кайрыласыздар. Ал 5 коргоо элементтин бири болсо, бул суу белгилер болуп эсептелет. Суу белгилерди биз күнгө алып караганда, ал жакта колубузда банкнотанын портрети так көрүнүшү керек. Банкнотторду коргоо элементи 3 бөлүктөн турат. Алар: биринчи бөлүк бул элге ылайыктуу болуш үчүн көзгө көрүнгөн ачык белгилер, алар дароо эле көзгө билинет. Бул экинчи коргоо бөлүгү болсо, бул атайын ультра сыя жана инфра кызыл түстө көрүнөт. Ал үчүн атайын жабдыктар керектелинет. Үчүнчү коргоо элементтери бул жашыруун коргоо элементтери болуп эсептелет. Ошондуктан бул элементтерди улуттук банктын эксперттери гана аныктай алышат. Улуттук валютанын артыкчылыктары. Сом Кыргыз Республикасынын символдорунун бири. Сом ишенимдүү коргоо элементтерине ээ, ошондуктан аны колго жасоого мүмкүн эмес. Сом өзгөчө дизайнга ээ. Сомдун дизайны мыкты сүрөтчүлөр тарабынан иштелип чыккан. Сом эл аралык сынактарда татыктуу баага ээ болгон. Биз улуттук валюта менен сыймыктанабыз. Улуттук валютаны баалап, урматтайлы.